Саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар. Мен азыр Шаардык Төрөт үйүнүн жаңыдан реконструкция болуп аткан аймагында турам. Бул жерден көрсөтөйүн деген нерсем, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жактагы канал дээрлик 30 жылдан бери суу келбей, көзү толуп пайдаланылбай калган да. Азыр ошолордун мэри Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасы менен бул жер реконструкция болуп атканда мэр сураган, бул канал кандай канал деп. Анан пайдаланылбай тургандыгы айтылган. Ушул жерден шаардын баардык көчөлөрүнө суу буруп алып кетсе болот деген пикирди айткандан кийин мэр тапшырма берген. Анда бул каналды толук тазалагыла дагы, ачып суу алып келгиле, биз шаардын баардык көчөлөрүнө суу киргизели, арыктарда суу аксын деген тапшырма болгон. Анын негизинде суу алып келинип, мына көрүп атасыздар, пайдаланылбай жарак забалга келип калган канал толук ачылып, азыр шаарга суу кетип баштады. Азыр мен сиздерге ошол жеринен көрсөтөм, кайсыл жерден кетет суу бурулуп деп. Бул жерден суу бурулат дагы Ленин көчөсү аркылуу шаардын негизги көчөлөрүнө кирип кетет. Бул канал азыр тазаланып, жанагы сөзүн башында айткандай ачылгандан кийин мына көрүп атасыздар, азыр суу Ленин көчөсүнө кое берилди ушул жер аркылуу. Эки жолдун чети менен арыктар толук тазаланып бүттү. Азыр мен сиздерге жеринен көрсөтүп берем, ал тазаланган жерлерди дагы. Дээрлик ошол союз тарагандан кийин шаардын ичиндеги дагы көптөгөн арык каналдар, суу акчу жерлердин баары тосулуп, жеке тараптар тарабынан магазин, үйлөр, машина алып өтөбүз деп вараталардын алдында тосуп бүт, мындайча айтканда аппендицит кылып салганда суунун кетишин тоскоолдук жаратып салган. Ошол нерселердин баары мэр Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасынын негизинде бүгүн түнү менен тазаланып, арыктар ачылып, мына көрүп атасыздар, суу кое берилди. Толук ушул Төрөт үйүнөн баштап Ленин көчөсүн бойлой, Нурматов көчөсүнө чейин, Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайга чейин азыр суу агып жатат. Мына Шаардык Төрөт үйүнөн түшүп келатабыз. Азыр жаңы эле басылган бул асфальт жолду билесиздер, Шаардык Төрөт үйүнө чыккан. Ушул жолду бойлой эле суу кое берилген. Мына азыр айылдагыдай болуп, сонун болуп мындай суунун үнү угулуп атат да. Бул мындай адамдын мээсинин сергишине дагы жакшы десек дагы болот. Мына сонун болуп шаркырап атат. Ушул суу келет. Келип бул жер аркылуу мына Ленин көчөсүнө түшөт. Бул Ленин көчөсү, өзүңүздөр билесиздер. Ленин көчөсү аркылуу бул жерди көргөзүп коелу азыр сиздерге. Бул жак мына арык кеткен, ал эми могул жерде изи турат. Бул жер аркылуу толук жолдун бул тарабына суу өтөт дагы. Ленин көчөсү ушул эки жагы бойлоп толук түрдө көрүп атасыздар, сонун болуп монтип суу агып, Нурматов көчөсүнө чейин жетет ушул суучу. Ленин көчөсүндө жакшы рахмат, сууну кое беришти. Ушу эртемеңече балдар иштеди. Бир 10 жылдан бери суу жок буякта. Келди мына 10 жыл болсо 8 жыл болду. Суу жок эле, ушу кайрадан сууну кое бериптир. Жакшы эми шаар салкын болот. Суу арыкта суу келди. Үйдүн алдында суу акса кими наразы? Бардыгыбыз ыраазыбыз да. Шаардын ичинде качандан бери мында арыктан суу агат элеби? Жок. Рахмат ушу. Шаардын мэрине биринчи рахмат. Шунчалык организовать этип, шуну полностью шаардын ичинде суу полностью проблема болбойт. Дарактардын тайынан суу өтөт. Доомдордун тайынан суу кетип атат, эмесинен кандай арыктардан полностью. Шаар поливать этип атат шаарды эми. Эшиктен чыгып мындан кранттан эмес, мынерден суу сепсе болот. Например, вообще элге жакшы болду да. Рахмат ушу мэрияга, рахмат. Мэр Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасы менен мына түнү менен кызматтар иштеп, азыркы учурда Ленин көчөсүнүн эки тарабында суу агып атканын өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар. Негизинен көп могул жерде турак үйлөр, дүкөндөр, ошол үйлөрдүн алдын, коммерциялык багыттагы дүкөндөрдүн алдын бүт тосуп алган экен, ошолордун баары ачылды. Анан шаарда дагы бир көйгөй бар го.
дарак эгетинен курап калат, убагында сугарбайсыңар депчи. Мына азыр көрүп турасыздар, ушул тротуардын бер жагында жашыл зона турат. Буларды мындай тамчылатып сугаруу менен же болбосо техниканын жардамы менен сугарып аткан да. Азыр Кудай буйруса эми мына жеңил болуп калды. Ошо дарактардын астында, жашыл зонанын астында мынтип шаркырап суу агып атат. Ушул жерден эле биздин ушул жашыл аймакты, дарактарды эккен биздин жашыл зонаны сугарганга мүмкүнчүлүк болот. Бул биринчи тарабы. Дагы бир тарабы бул Ошто билесиздер, жай кышын аптаптуу өтө ысык болот. Ошол мезгилде дагы могул жерде суу агып турса, шаарда кичине салкындык пайда болот, салкындык армайт дегендей. Кудай буйруса, буга чейин дагы бир топ көчөлөрдүн арыктары ачылып, ушинтип суулар кое берилген. Бүгүн Ленин көчөсү болду, алдыда дагы башка көчөлөрдү дагы ошол мэрибиздин тапшырмасы менен ачып, монтип сууларды агызып коюу пландалып, максатталган. Кудай буйруса, шаардын ичинде ошол арыктарда суу жүрүп агып калат жакын арада.